مصلحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجناني. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Урматтуу бир туугандар. Бүгүнкү видеобузда биз эл аралык Ахмадия мусулман жамаатынын диний ишмердүүлүгү тууралуу сөз кылып, сиздерди Ахмадия мусулман жамааты Африкага караштуу Сенегал Республикасында салган бир жаңы мечиттин ачылуу азими менен тааныштырып өтмөкчүбүз. Ардактуу туугандар, Алла Тааланын колдосу менен Сенегалдагы Ахмадия мусулман жамааты Кафрин аймагындагы Кереали айылында мечит курууга жетишти. Худамдар, башкача айтканда 15 жаштан 40 жашка чейинки Ахмади мусулман жаштары жана атфалдар, башкача айтканда 7 жаштан 15 жашка чейинки Ахмади мусулман балдары бул мечиттин курулушуна жакшы катышкан. Мечиттин курулушун жергиликтүү үгүтчү даватчыбыз Мужибур Рахман мырза көзөмөлдөгөн. Мечиттин туурасы 8 метр, узундугу 9 метр. Мечиттин чатырына 2 коз мунара жана 1 күмбөз курулган. Мечиттин ичи 120 кишиге намаз окууга ылыкталган. Урматтуу көрүүчүлөр, 2023 жылдын 16-июнунда Сенегалдагы Ахмадия мусулман жамаатынын амири Насир Ахмад Сидху мырза лентаны кесип, мечиттин ачылыш аземин өткөрдү. Бул учурда Сенегал өкмөтүнүн өкүлдөрү, анын ичинде аймактын префекти, мэрдин орун басары, жаңа полициянын башчысынын орун басары да катышты. Ачылыш аземин чыгылдыруу үчүн радио өкүлдөрү да келип, радио уктуруу үчүн программаларды жана интервьюларды жаздырышты. Ачылыш аземинен кийин улуу урматтуу амир жума утбасында адамдарга мечиттерди куруунун максаттары, чыныгы мусулмандын өзгөчөлүктөрү жана Ахмадия мусулман жамаатынын түзүүнүн максаттары тууралуу айтып берди. Буга дагы 8 айылдын лидерлери жана имам хадиптери, андан тышкары 370 адам, анын ичинде эркектер, аялдар жана балдар катышты. Жума намаздан кийин бардык конокторго тамак тартылды. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Баяндоону даярдаган Хафиз Мусафир Ахмад Музаммил. Эл аралык Аль-Фазыл газетасынын Сенегалдагы кабарчысы.